Азыр бизде мыйзамдуулук барбы? Мына Бишкек мэриясы айлык бияқта акимияттар, 1-май акимияты чечим чыгарып берип үй салып аткан жерди, үй салып жашап, жашынакай балдар менен очор-бачар болуп турган жерди бир бизнесмен жеңичинен задним числом сатып алып, бизнесмен аял түрттүргөнгө аракет кылды. Бизде мыйзам барбы? Мыйзам болсо милиция буларды коргош керек эле го. Мунун мыйзамдуу үй экен, акимдин чечими бар экен, мэриянын чечими бар экен. Жок. Биз милиция келди да, ал жерде жителдерди колунан сүйрөп сыртка чыгарып турду. Забордун сыртына үйүн түртүп салсын деп. Ошондо да ушул отурган активисттер чуркап барып атып, милициянын колунан биз кайра артка тартып атып, адилеттүүлүк болсун деп мына өзүңөр көрүп атсыңар. Экскаватор менен адамдарды түртүп, кичинекей бүжүрөгөн чүкөдөй болгон балдарды колдорунан жетелеп көчөдө ыйлап аткан энелердин көз жашын арчып, өзүбүздүн патриоттук атуулук, жарандык сезимибиз менен жардам берип сактап калдык. Кудайга шүгүр, Албек Сабирович ал учурда мэр болуп келип калды. Буларды кайра изилдеп чыгып, булардын мыйзамдуу бул жерде турууга укугу бар экенин далилдеп, мына мыйзамдуу өзүнүн ордуна келип атат. Эгерде учурунда ушул коомдук активисттер жардам бербесе, булар фуратын алдында текшерип кала берет. Муну да туура түшүнүңүз.